Кийинки темабыз Караханит мамлекети. Баарыбызга маалым, Кыргызстандын аймагында 10-12 кылымдарда өзүнүн гүлдөгөн, өнүп өскөн дооруна жеткен ушул түрк тилдүү элдердин Караханит мамлекети орногондо жашаган. Бул мамлекеттин негиздөөчүлөрүнүн бири деп Сатук Карахан эсептелет да. Сатук Карахан эсептелет. Анын Жамал Каршы деген тарыхчынын Жамал Каршы деген тарыхчынын божомолдоолору боюнча бул Сатук Карахандын чоң атасы Карлук Каганы Билге Кул Кадырхан болгондугу айтылат да. Эгерде бул далилди мындай мисал негиз кылып ала турган болсок, Караханилер династиясы Карлуктардан келип чыккан деп айтууга болот да, божомолдоого болот. Сатук Карахан, Сатук хан деп жазабыз. Сатук хан 1955-жылы өз өлөр алдында ошол ислам динин кабыл алып кеткен дагы ислам динин кабыл алып кеткен дагы ал өлгөндөн кийин уулу Муса ислам динин мамлекеттик дин катары жайылтат да. Мамлекеттик дин катары жайылтат. Ошонун натыйжасында 200.000 ашык түтүн Кыргызстанда жашаган ошол 200.000 ашык түтүн ошол 960-жылда баштап ислам динин кабыл алышкан да. Алардын ичинде ошол Теңир тоодо жашаган, Памир тоолорунун этектеринде, Ысык көлдүн жээгиктеринде жашаган, Алас суусунун боюнда жашаган көптөгөн кыргыз уруулары дагы болгон да. Кыргыз профессору Закир Эралиев Караханилер мамлекетиндеги жетектөөчү ролду профессор Эралиев ошол мамлекеттеги жетектөөчү ролду Чигил жана Ягма деген уруулар ойногон деп эсептейт да. Жана профессордун божомолдоруна таянсак, бул Чигил уруусу кыргыздардын уруусу болгон деп эсептейт ал кишичи. Бул мамлекеттин борбору Баласагын шаары. Азыркы биздин азыркы убакыттагы Токмок шаарынын түштүгүндө жайгашкан. Түштүгү Токмок шаары. Биз өйдөрүк деп айтабыз го, бирок түштүк деп айтабыз. Түштүк жагында жайгашкан. Азыркы мына сүрөттө турган Бурана мунарасы турбайбы? Бурана мунарасы. Ошол аймакта жашаган. Бул шаар негизинен 10-чу бул Бурана 10-чу 11-чи кылымдарда курулган да. Эми бул Бурана мунарасынын курулушу жөнүндөгү өзүнчө бир санжырасы, икаясы бар. Ага эми токтолбой эле коелу. Ошол Караханил доорунда архитектуралык эстеликтердин эң чоң архитектуралык комплекстерин ушул Бурана мунарасы эсептелет жана андан кийин түштүктө курулган 11-чи 12-чи кылымдарда курулган үзгөн мунарасы болуп эсептелет да. Өзгөнский минарет деп айтып жүрбүз. Мына ушул эки чоң архитектуралык эстелик ушул биздин доорго чейин сакталып калган. Алар ошол Караханит мамлекетинен бизге калган эстелик да. Андан тышкары Караханит доорунда биздин азыркы убакка чейин тарыхта калып келген эки чоң инсанды көрсөтүп айтсак болот. Бул жанагы Жусуп Баласагын биринчи, анан экинчи Махмуд Кашкари.
Мына бул эки инсан ошол доордо жашап, Караханилер доорунда жашап, бизге көп мына мисалы баласагын кут алчу билим поэмасын бизге калтырып кеткен да. Мына бул жерде биз сүрөтүн атайын келтирип койдук. Сүрөттөр көп жерде бар, бирок кызык болушу акчага биздин мына кыргыз улуттук валютасына түшүрүлгөн сомдо ошол Жусуп Баласагандын элеси түшүрүлгөн да. Ошол жерде белгилеп койдук, мына Жусуп Баласаган деп. Бул кут алчу билимде эмне жөнүндө айтылат? Кут алчу билимде ошол орто кылымдардагы адамдардын кулк мүнөзү, алардын бири бирине болгон мамилеси ушул 4 персонаж аркылуу берилген да. Анан бул кут алчу билимдин негизги философиялык негизин бул адамдардын бири бирине болгон мамилеси, адамдардын бири бирине болгон алакасы жөнүндө айтылган да. Эми бул китеп орусча благодатное знание деп котолуп жүрөт. Баласагын бул эмгегин араб алфавитине жазганда кудатку билик деген деп которулат ошол. А бизде кут алчу билим. Мына ушул эмгеги бизге чейин калганда, экинчи дагы ошол Караханил доорунда жашаган адам бул Махмуд Кашкари. Анын бизге жеткен түрки сөздөр жыйнагы деген, башкача айтканда диван, лугат, ат, түрк. Башкача айтканда түрки сөздөр жыйнагы. Бул эмгекте Махмуд Кашкари ошол араб тилиндеги сөздөрдү түрк тилине которуп, ошол араб түшүнүгүн түрк тилине которуп берген да. Эң алгачкы ошол чыгышта чыккан биринчи сөздүк катары эсептесек болот да бул китепти. Мына бул китеп дагы бизге чейин жеткен да. Андан кийин бул эки инсандын мына бизге калтырып кеткен белектери ушул кут алчу билим, түрки сөздөр жыйнагы. Биз бул мисалы түрки сөздөр жыйнагында 7000ден ашык сөз. Ошол арабчадан, араб тилинин түркчө берилиши берилген дагы 700ден ашык ырлар, макал лакаптар Махмуд Кашкари берилген да. Бул Махмуд Кашкари өзү булактарда Махмуд Барскони деп жүрөт да. Анткени деген анын атасы ошол Барскан шаарынын да акими болуп, өзү дагы Барскан шаарында туулгандыктан анын Барскани деп кээ бир маалыматтарды жүрөт, бирок Махмуд Кашкари деп тарыхта аталган да. Ал дагы ошол көп түрк элдери жашаган аймактарды көп кыдырып, мына ушул сөздүгүн жеткизген да. Андан эми тиги мамлекеттин саясий эмесине кайрыла турган болсок, 11-кылымдын орто ченинде Караханил мамлекети өз алдынча бул экиге бөлүнүп кеткен. Чыгыш жана батыш каганаттар болупчу. Алардын ошол чыгыш кагандыгынын баш калаасы Баласагын шаары болгон, батыштык болсо кийинчерээк түштүктөгү чыгыштыкы. Баласагын шаары. Батыштык болсо, батыш каганаттык болсо, болуп калган да. Мына ушул менен ушул эмнени айткым келип атат, мына кыскача болсо дагы ушул темада Караханилга качан негизделген, Караханил доорунда кандай аалымдар жашап өткөндүгү жөнүндө кеп кылдык деп ойлойм. Пайдалуу болду деп ойлойм.